Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, алыс жакындан келген коноктор. Ушул элдик демилгени коргоп, ушул алтындай болгон жакшыракай жерибизди сактап калалы деп атайын үмүт менен, аракет менен келгениңиздерге чоң рахмат. Мен ушул жерде туулуп өскөнмүн, ушул жерде чоңойгонмун. 1991-1998 жылдары Өзгөн райондук жер комитетинин жетекчисинин орун басары болуп иштегенмин. Ошондуктан бул жердеги жерлердин баарын, суулардын баарын, Кыргыз-Өзбек чегарасы Кемпирабад суу сактоочу аркылуу кайсы жерден өтөрүн баарын так билемин. Ошол боюнча сиздерге маалымат берип коеюн дедим. Бул карта 1959-63 жылдары, 1983-84 жылдары тартылган материалдардан түзүлүп, 86-1987 жылдары жаңыланган 50 миңдик масштабтагы карта боюнча топокартадан алынган бул баннер. Бул топокартадан алынган. Расмий. Ушул картада мына карасаңыздар Кыргыз-Өзбек чегарасы көрүнүп турат. Мына караңыздар. Мына суу тосмо, дамба. Мына дуга түрүндөгү суу тосмо, ошол Кемпирабадтын суу тосмосу. Ошол суу тосмонун орта чегинен Кыргыз-Өзбек чегарасы өтөт. Суу тосмонун жарымы Өзбекстанга, жарымы бизге Кыргызстанга карайт. Ушул суу тосмодон ошол жакта Кара Дарыя тиги тоонун, Кара тоонун түбүнөн Кара Дарыя сагат, ошо Кара Дарыянын нугу менен 8 километрдей өтүп барып туруп, анан Жалал Абад жакка бурулуп кетет. Ошону мына үстү жагы Өзбекстан, калганы могу бардыгы Кыргызстан. Биздин жер, биздин суу. Бул жердеги жерлер дагы, жердин ичиндеги кандай кен байлык болсо, жердин үстүндөгү суу дагы, суунун ичиндеги бардык балык, башка нерселер, суунун үстүндөгү аба экендиги бардыгы Кыргызстанга таандык, Кыргызстандык. Эми азыр ушул келишимдер боюнча мына Өзгөнгө келгенде да айтышты. Жогорку кеңеште, эл аралык комитетте каралды. Мен ал жерде да катыштым. Жабылгы эчиги артында өттү. Ал жерде да ачык айтылды. 900-чү горизонталдан ылдый жагын, могу суу баскан жердин баарын 4485 гектар жерди Өзбекстанга өткөрүп берип атабыз деп ачык айтышты. Эми ошол, эгерде ошол ишке ашып турган болсо, мына ушул суу басып турган жер, мунун бардыгы Мунун бардыгы чегара ушул жака, бер жака жылат. Мына биз турган жерлер бардыгы Өзбекстанга өтөт. Азыр эми мына балдар айтып атат, атайын Оштон баягындай приборлору бар, заманбап аспаптары бар. Ошол адистерди чакырып 900-чү горизонталды өлчөттүрдүк дейт. Тигине 2 туу сайып койдук дейт. Ошол жерге чыгат экен деп айтып атышат мына. Бул жерде жигиттер айтып атышат. Тигине суу 2 туу сайып койгон. Эми туугандар, бул жерде мен жана айттым, ошол жер комитетинде иштеп жүрдүм. Бул жерде туулуп өстүм. Эч качан бул жерде жер талаш болгон эмес. Жер талаш деген сөздү уккан эмеспиз. Анан талаш эмес жерди эмне үчүн берип атабыз? Булар айтып атышат, 1965 жылы токтом чыгып, 4000 гектар жерди, 4126 гектар жерди компенсация кылып берген бул жерге деп айтып атышат. Туура. Ар жерден биздин мына ушундай жакшынакай жерлерибизге бир суу чыкпаган таштак ар түрдүү жерлерден бөлүп ар жактан берип 4216 гектар жер беришкен. Бирок алар жер алмашылган эмес да. Biz bu жерде суу басып калып, бул жерде ай чара
жұмыстарын атқаранға мүмкіншілік жоқ болгондугу үчүн ошол жерлерди беришкен. Ал жерлерди берген кезде дагы алар милдеттемелерди алышкан өздөрү. Леве березный деп сол жак жээктеги Кемпирабад каналын куруп беребиз деген 149 кийин 219 километр канал куруп бере турган болгон. Кийин анан 70 километрге кыскартып 149 километр канал куруп беребиз деген. Ошол канал аркылуу 227 миллион куб жыл сайын суу алып турмакпыз биз. Алар 1 километрда канал курган эмес. Андан тышкары мына Куршап айында, мына ушул суунун жээгиндеги айылдарда бүт жердин алдынан суулар көтөрүлүп, туздар чыгып, элдер ооруп, бүт жерлер бузулуп, ошол жерге коллекторлор дренаждык системаны куруп беребиз деп айтышкан. Аны да куруп беришкен жок. Өзгөн Ханабад жолун салып беребиз дешкен, аны да салган жок. Көпүрө куруп беребиз деген, аны да жасаган эмес. Эми өзбек туугандар өздөрүнө керектүү, өздөрүнө пайдалуу жактарын аткарып, бизге пайдалуу жактар аткарылбай калып калган. Алар сөздөрүн, милдеттенмелерин аткарган эмес. Азыркылар айтып атат, чек ара туура жылат бул жака. Бирок алар тоспойт дейт. Тоспосо чек араны жылдырып эмне кылат? Эмне кажети бар? Биздин талап ушундай болуп атат. Чек ара мына ошол эски боюнча орунда калсын. Сууну иштете берсин. Сууну эч ким тоскон адам жок. Тоскор болгон адам жок деп атабыз. Жерге тийбесин деп атабыз. Ал эми баягы союз бузулгандан кийин Алматы, Минск жана башка декларациялар кабыл алынган. Ошол декларацияларда бардык союз республикалардын эгемендүүлүгүн тааныйбыз бири-бирибиздин. Ошолордун чек араларын бузбайбыз деген келишимдер коюлуп, ратификацияланып, күчүнө кирген. Азыркы бүт ошол мыйзамдар, документтер боюнча бул жерлер Кыргызстанга таандык, биздин жерибиз. Биздин жерибиз. Ал эми жанагы 65-жылы берилген жерлер деген жерлер, алар дагы биздин жерибиз. Алар бизге өткөн, ошол жана 91-жылы ратификация болгон документтер боюнча алар дагы биздин чек арада турат, биздин картада турат, биздин жерибиз болуп эсептелет. А эгер алар 65-те ошентип илгерге кайта бере турган болсок, биздин канча кыргыздын жерлери арендага алынган боюнча өзбектерде калып кетти. Шахимардан, Сох, Советабад, тиги Шамалсай, толтура андай жерлер турабы? Ошон үчүн биз документтерге таянсак, Алматы, Минск декларацияларына таянып ошонун ары иш кылыш керекпиз. Ошол боюнча булар айтып аткан жанагы 4126 гектар жер да биздики, бул жерлер да биздики. Анан өзүбүздүн жерди кайра алмаштырабызбы? Эми дагы жакшыраак көңүл бура турган жери туугандар. Мына суу тосмонун жарымы Кыргызстанда турат, көрүп атасыздар. Ушул жерде эки кез ушул суу тосмо курулуп аткан кезде кошо курулган. Эки кез. Ошол мына суу тосмонун артында подстанциясы бар, жана токту бүт регулировать бере турган. Азыр жанагы Кара Суу районунан 50 гектар жер беребиз деп, башында 100 деп, анан 50, анан кийин эл менен сүйлөшүп 20 гектар берип коелу деп аткан жерде, ошол дал ошол жерде эки кез мына дамбанын жарымы стратегиялык объекттер турат. Стратегиялык объекттер жөнүндө бир сөз жок, жөн эле 19,5 гектар, 20 гектар жер берип атабыз деп сүйлөп атышат. Эмне үчүн бул жерде дамбанын жарымы биздики экен, эки кез бар экен деген бир сөз жок. Эмне үчүн биздин ушундай стратегиялык объекттерди, ушундай бизге чоң рычаг болуп бере турган сүйлөшүүлөрдө колдоно турган ушундай эмелерди колдонушпайт? Биз айтып атабыз, азыр бириклешкен ишкана түзүп, ошол суу тосмону чогуу башкарабыз деп атышат. Кудай жалгасын, жараткан жалгасын, биргелеткен ишкана түзүлсүн. Ошол биздин менчикти эки кезди, ошол суу тосмонун жарымын биздин үлүш катары ошол биргелеткен ишканага кошсун. Кошуп тарап чогуу башкаралы. Турабы? Эми урматтуу туугандар, булар суу тосмону СССР кезинде курулуп, өзбек туугандар коргоого алып, эми дамба бузулуп кетсе бүт ошо Өзбекстанды суу каптайт деп коргоого алып жүрүшөт. Ошондон бери өздөрү иштетип жүрүшөт. Ал жердеги эки ГЭСти дагы өздөрү иштетип жүрүшөт. Ушул убакка чейин Акаев кезде дагы,
Andan keyin dagы бұл су дамбанын жарымы жөнүндө, 2 ГЭС жөнүндө маалымат көтөрүлгөн эмес, элге да жеткен да эмес. Эми жана декларацияга таянып, булар биздики деп айтып атабыз. Ошон үчүн биз мындай кылыш керекпиз. Өзбекстан менен сүйлөшүүнү жүргүзүш керек. Бул жердеги ГЭСти иштеткенге мына суунун бардыгы бизден барат. Суу сактаган жер биздин жер. Ошол 2 ГЭС курулган суу тосмонун бөлүгү биздин аймакта турат. Демек 2 ГЭС дагы биздики болуш керек. Кыргыз элинин менчиги, Кыргыз мамлекетинин менчиги болуш керек. Туурабы? Ушундай талапты коюш керекпиз. Менде кыскача маалымат ушул. Суроолор болсо айтыңыздар.